Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misir Kejі kanalının катталуучулары. 17 декабрь 2022 жыл Жалал Абад обласы Базарқорған Ақман айылында сіздерге дағы бір кезектегі атты көрсетіп жатабыз. Өтө мықты улақта жүрген аттардың бири екен. Таза қырғыз жылқыларынан деп айтып жатат. Эми сіздерге сатуучудан бираз кыскача маалыматын алып өтөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бул аттан эми маалымат берип айтайлычы. Жашы кандай болду? Жашы 2 асый, жазга 3 асый. Ошондо 5 жашар, 5 жаш. Эми бул улактын аты деп калдыңар да, кандай улактарда чабылып жатат? Улактар ушу өзү тердер улактарга чабылтат. Чоң жыйындарга барып атат, торпок улактарга. Кандай кириштери, чыгыштары? Кудай кааласа жакшы. Элдер али 100% гарантия дейт. Биздики андан максатча гарантия эмес, гарантия Алладан дейт. Бирок атка жооп улагына, Кудай кааласа. Üstünde balvanı gelişken olsa көздөгөн жерге жетеби? Жетет. Баратат. Денсаулыктары, ичип жегендери кандай болуп жатат? Денсаулыгу айтып турат го деле. Сыртында көрүнөт жаныбары. Үйүрдө да жүрдү деп калдыңар бул. Үйүрдө кандай болуп жатат? Жүрүп келди былтыр. Үйүрдө жакшы. Жакшы карадыбы? Ооба. Тайларды тээп, тиштеп, жаман өнөрлөрү жокпу? Жок. Мына караганга, мингенге дегендей. Жаман өнөрлөрү жок, Жок. Жакшы. Өзү дагы мындай жүргөндөрү жакшы экен. Баштарды көтөрүп, куйруктарды көтөрүп, жайдары жүргөн аттардан. Негизи эле кыргыз аттары эч кандай жаман үйрөнгөн эмес. Ушундай тоо таштарга, суук, ысык суукка бышкан аттардан десек дагы болбойт. Эми өзүңүздөргө жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Сиздерге кыскача маалыматтарын берип жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кенен жерге алып чыгып, чабып көрсөңүздөр да болот. Сиздерге аттын болгонун көрсөтүп турабыз. Андыктан ушундай ат жаккан болсо, сиздер колдон чыгарбай алыңыздар. Негизи мына ушундай кыргыз таза жылкыларынан алсаңыздар өкүнбөйсүздөр деп сиздерге айтат элек. Таза кандуу болот. Булар эч кандай мындай ысык, суук, тоо таштарга да бышкан аттардан болот. Сиздерге мындай жакындан бир көрсөтүп өтөйүн. Көргөн кишилер ойлосо керек, бул кичинекей эле мындай эле ат экен деп, бирок мындай аттардан өтө бир чоң ийгиликтерди жаратып жүргөн аттардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Арканкы санеттери дагы көрүп атасыздар. Өтө мындай калың аттардан болот. Азыркы чоң аламан торпок улактарга туруштук бере турган, ортодо жыйындарда көкүрөктөр дагы кенен экен. Казыктары баары эле таза көрүнөт, мындай ишиген жерлери жокпу? Алдыңкы жагы biraz тебеленген жерлери бар экен, Оор жарат болгон эмес да? Улакта мындай камчы мененби же тизгин менен киреби? Тизгин менен барат. Оозду какканда барат, көздөгөн жерге. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге аттын болгонун көрсөтүп турабыз. Өзүңүздөр дагы жакындан келип көрсөңүздөр болот, албетте. Атты минесиздер, көрөсүздөр. Мунун бою канча чыгып калат? 1.60га жооп бою. 1.60га жооп, 1.60га жооп. Өтө сонун. Эми баасын угуп көрөлүчү. Баасын канча деп турасыңар? Баасын 400 миңге койдук. Сомго 400 миңди атасыңар, 400 миң. Жакшы кардар келсе сүйлөшүлөр болобу? Ооба, болот. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 400 миң сомго коюлду. Албетте сүйлөшүлөр болот деп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр келип көрсөңүздөр дагы болот. Сиздерге Акман жергесинен бир аттан маалымат берип көрсөттүк. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.